Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Жылдыз Жолдошова Камчыбек Ташиев жөнүндө кимдир бирөө үрөй учурган пост жазыптыр. Коомдук ишмер Жылдыз Жолдошова жеке баракчасы аркылуу элге кайрылды. Менин жашоомдо эң жакын 2 адамыма чет өлкөдөн операция жасалган. Ал күндөр кандай оор экени бир мага жана жаратканга белгилүү. Урматтуу мекендештер, Фейсбукта Камчыбек Ташиев жөнүндө кимдир бирөө үрөй учурган өтө терс жамандыкты тилеген пост чыгарыптыр. Ошол жамандыктын шамалы операция жасала турган менин иним Камчыбекке тийбеш үчүн баарыңыздардан айрыкча энелерден суранып кетем. Камчыбекке чын дилибизден дуабызды, ак тилек жана баталарыбызды береличи. Камчыбек Ташиев сөзсүз бул илдетти жеңет. Анткени Камчыбек өтө күчтүү инсан. Экинчиден, мамлекети, эли ошондой эле алдыда аткара турган иштери күтүп турат. Камчыбек иним, аман эсен келишиңди жараткандан тилеп сени күтөбүз. Кыргызстандык келин Стамбул аэропортунда көз жарганын Түркиянын NTV телеканалы жазды. Маалымат боюнча окуя кечээ 7 февралда болгон. Кыргызстандык аял күйөөсү менен Санкт-Петербург шаарынан Стамбулга келген. Жубайлар паспорттук көзөмөлдөн кийин Анкарага учушмак. Бирок аял өзүн жаман сезип эс учун жоготкон. Күйөөсү Мухаммед Али Исмаилов келинчеги кош бойлуу экенин айтып, аба майдандын кызматкерлери терминалдын жанынан төрөттү ыкчам кабыл алууга киришишкен. Аял ошол жерден кызын жарыкка алып келген. Көп өтпөй бала Башак-Шехир шаардык ооруканасына алып келинген. Учурда экөөнүн тең абалы жакшы экени айтылат. Ал арада окуянын күбөлөрү социалдык тармактарга аэропорттун кызматкерлери төрөттү кабыл алып жаткан видеолорду бөлүшүүдө. Бишкек мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев кызматтан бошотулду. Бул тууралуу Кактус медиа өздүк булактарына таянып жазды. Маалым болгондой, Түлөбаевдин ордуна Эрмек Нургазиев мэрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Балбак Түлөбаев президенттик аппаратка кызматка өткөнү айтылды. Нургазиев болсо эртең жааматка тааныштырылат. Түштүк Корея Кыргызстандын жарандарына виза берүүнү жандантты. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка айтылгандай, 8 февралдан тартып Кыргызстандын жарандары аталган өлкөгө тоскоолдуксуз кире алышат. Корея өкмөтүнүн чечими Кыргызстандагы коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык кырдаалды талдоонун негизинде ишке ашканы айтылат. Мында эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтери менен дипломаттарынын кызматташтыгынын да таасири чоң экени белгиленген. Тышкы иштер министрлиги аталган өлкөгө бара турган жарандарды коронавируска карата текшерүүдөн өтүшү керектигин эскертет. Эгерде Түштүк Кореяга барган жарандардан COVID-19 илдети аныкталса, анда виза маселеси кайра каралышы мүмкүн. Алмазбек Атамбаев саясатчыларды коркутуп койгонбу? Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдан бир топ саясатчылар сестенип турат. Бул тууралуу социалдык тармактарда саясатта аралашып калгандар пост кылып жазып чыгышты. Алардын маалыматында октябрдагы төңкөрүш учурунда Алмазбек Атамбаевдин абактан чыкканында бир топ саясатчынын жүрөгү түшүп, баары биригүүгө аракет кылган. Ал эми кийинки күнү Койташтагы Атамбаевдин үйүнө чейин барышып, кайрадан эл алдына чыгууга үгүттөшкөн. Алатуу аянтына чогуу келген саясатчылардын койнунда котур таш бар экенин билбеген Атамбаев кайрадан абакта калууга мажбур болду. Бул алардын планы экенин саясий серепчилер да Атамбаевдин тарапташтары да ачык эле билдиришкен. Демек, тарыпка айланган кузгундай болгон саясатчылардын басымдуу бөлүгүнүн арты таза эмес. Кайсы мезгил болбосун алары билинип калат деп Атамбаевден коркуп келгенине байланыштуу анын соту улам артка жылып келе жатабы дегенде күмөн ойлор жаралбай койбойт. Ал эми бул ушак маалыматтын чын бышыгы жакын арада ачыкталат деп ишенип туралы. Демек, биз билбеген далай сырдуу окуялар көмүскөдө жаткан турбайбы? Кыргызстандын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо үстүбүздө жылдын 11 апрелине белгиленди. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Ага ылайык жергиликтүү кеңештердин мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу жерлерде жаңы шайлоо өткөрүлөт. Аз убакыттар мурда Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев кызматтан которулганына байланыштуу. Анын ордуна Эрмек Нургазиев мэрдик кызматты аркалары айтылганын жергиликтүү басылмалар жазган. Буга байланыштуу социалдык тармактарда жаңы мэрдин милдетин аткаруучу Нургазиевдин чоң муштум экенин эске салгандар көбөйдү. Ал билдирүүлөр кызуу талкууга алынып жаткан кез. Мындан сырткары Нургазиев жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовдун кадры экени жана жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо дал ушул Мамытов менен кошо Кыргызстан партиясынын тизмесинде депутаттыкка аттанганы белгилүү болду.
Михаил Саакашвили Садыр Жапаровго эр жүрөк деген баа берди. Грузиянын мурдагы президенти Украинанын реформалар боюнча улуттук кеңешинин аткаруучу комитетинин төрагасы Михаил Саакашвили азаттыкка курган эксклюзивдүү маегинде Грузиядагы реформалардын тажрыйбасы менен бөлүшүп, Кыргызстандын жаңы бийлигине бир катар кеп кеңештерин айтты. Кыргызстанда былтыр октябрда элдик толкундоолор болду. Жарандык активисттер, саясатчылар миңдеген киши көчөлөргө чыгып, шайлоонун бурмаланышына, коррупцияга каршы нааразычылыгын билдиришкен. Ошондон кийин бийлик алмашты. Жаңы бийлик элдин ишенимине ээ болуу үчүн кандай аракет көрүүгө тийиш. Мен ошол окуяларга кунт коюп байкоо салып турдум. Биринчиден, Кыргызстанда регион үчүн көнүмүшкө айланган тилекке каршы. Грузиядагы соңку бир нече шайлоодогудай окуяларга күбө болдук. Добуштарды жөн эле сатып алышат. Жергиликтүү олигархтар добуштарды 15-20-25 долларга сатып алышат. Добушун саткан шайлоочулар бийликти колдойт дегенди билдирбейт. Алар муну менен өзүнүн кайдыгерлигин гана көргөзүшөт. Эртеси эле алар бийликке каршы чыгышат. Бишкекте мына ушундай окуя болду. Эл анын ичинде добуштарын саткандар көчөлөргө чыгышты да мурдагы бийлик менен кош айтышты. Бул азыркы бийлик үчүн жакшы сабак болушу кажет. Мен жаңы бийликке, азыркы президентке ийгилик каалаймын. Себеби ал абдан кызыктуу инсан, албетте эр жүрөк инсан. Өз эркиндигин, өмүрүн тобокелге салып мекенине кайтып келди. Адилетсиз камалып, кыйынчылыктарды башынан кечирди. Өз принциптери, эли өлкөсү үчүн күрөш эмне экенин жакшы түшүнөт. Менин пикиримде азыр улуттук жарашуу зарыл. Бардык күчтөр менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн түзүү үчүн мен алардын ордунда болсом кеңир бир мунапыс жарыяламакмын. Экинчиден, мүмкүнчүлүктөр терезеси тез эле жабылып каларын эстен чыгарбашы зарыл. Жаңы бийлик эски советтик бюрократиялык структуралардан, аткаминерлердин жем жеген акырына айланган системадан, мамлекеттик аппараттын феодалдык түзүлүшүнөн арылууга тийиш. Бул үчүн аларда кеминде 6 айдан 1 жылга чейин гана убакыт бар. Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун аткаруучу директору Догдургүл Кендирбаева Суперкежи порталынын экс-президент Роза Отунбаеванын пенсиясы кайда жумшалып жатат деген суроосуна жооп берди. Кендирбаеванын айтымында Отунбаева мамлекет тарабынан берилген пенсияны өзүнүн жеке кызыкчылыгына коротпойт. Коомчулук Роза Отунбаеванын пенсиясынын кайда коротуларына кызыгып көп сурайт. Негизи эже пенсиясын жеке максатта пайдаланбайт. Бул пенсиядан топтоп 1 миллион сомду Улан Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөө фондуна которду. Албетте бул иш-чара коомчулукка деле жашыруун эмес. Долбоордун негизинде журналисттер коррупцияга каршы күрөшүү боюнча иликтөө жасашат. Экинчиден, былтыр пенсиядан топтолгон миллион сом республикалык ковид менен күрөшүү фондуна которулду. 150 000 сом ынтымак обсервациясына берилди. Ал жерде журналист Тынчтык Алтымышев баш болгон адамдар иштеди. 150 000 сом Талас облусуна ковид менен күрөшүү үчүн которулду. Ошондой эле 1000 бет кап сатып алып, коронавирус менен эң көп алышкан Нарын элине жөнөттү. Андан тышкары сумманы тынымсыз өзү багып жүргөн таланттуу балдарга коротту. Ал балдардын ата-энелери таштап салган, бирок балдар колдоого муктаж. Аларга да акча которулат. Фонддо да өзгөчө кыйналган адамдарга жардам болуп турат. Бирок тынчтык заманы келип, пандемия бүтсө, агартууну колдоо боюнча айылды агарталы деген жаштарга же билим берүү тармагын колдоого багыттоо ниетинде турат, деди Кендирбаева. Экс-президент Роза Отунбаевага айына 100 000 сомдон ашуун пенсия чыгат. 7 февралда Алай районунун Гүлчү айылында 25 жаштагы келин өз үйүндө асынып алды. Бул тууралуу маалыматты Турмуш басылмасына Ош облустук Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев тастыктады. Маалым болгондой, ал Гүлчү айылындагы мектептердин биринде математика мугалими болуп иштечү. 2021 жылдын 7 февраль күнү саат 10:30 чамасында Алай райондук Ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө Гүлчү айыл аймагынын Курманжан Датка айылынын 53 жаштагы Ашы аттуу тургуну телефон чалып, 25 жаштагы келини А кызы Г үйүндө өзүн өзү асып каза болгонун кабарлаган. Окуя болгон жерге Алай райондук Ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу барып, төмөндөгүлөрдү аныкташкан. Ал 7 февраль күнү саат 9:30 чамасында үйүнүн коросундагы сарайда өзүн өзү аркан менен асып, окуя болгон жерден каза болгон. Жансыз денесине Алай райондук ооруканасында кароо жүргүзүлгөн. Окуя болгон жерге кароо жүргүзүлүп, чиймелер чийилип, тийиштүү экспертизалар дайындалган. Топтолгон материалдар Алай райондук Ички иштер башкармалыгында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейистерине, жазык кодексинин 136-беренесинде өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү көрсөтүлгөн белгилер менен сотко чейинки жазык өндүрүш иши болуп катталды, деди Ашырбаев. Маркумдун апасы Алай райондук Ички иштер башкармалыгына кызы өзү асынганына ишенбей жатканын айтып, арыз менен кайрылган. Кызы менен бир күн мурун сүйлөшкөндө башы ооруп жатканын айткан. Күйөөсү иш менен 8 күн мурун Чоң Алайга кеткен. Жолдошу укук коргоо органдарында иштейт. Кесиптештеринин айтымында маркум келин оор басырыктуу тыкан болчу. 2020 жылдын жай айында эле турмушка чыккан.
Экс-президентке талапкер көз жумган спецназ жоокеринин апасы уулунун өлүмүндө чыныгы күнөөлүүлөрдү издеген жок деп эсептейт. Экс-президентке талапкер Равшан Жээнбеков Альфа Атайын отрядынын командиринин орун басары. Үсөн Ниязбековдун энесинин артында мурунку мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков жана анын тегерегиндегилер турушу мүмкүн экендигин четке какпайт. Анын айтымында өлтүрүлгөн Атайын бөлүктүн жоокеринин апасы. Өкмөт Мамаев баласынын өлүмүнүн чыныгы күнөөкөрлөрүн издебей жатат. Мамаева ага каршы козголгон сот иши боюнча түшүндүрмө берип жатып, саясатчы сотто өзүнүн кызыкчылыгын коргоого укуктуу экендигин белгиледи. Менин оюмча, ал Кой Таш окуясындагы башламандыктын жана уулунун өлтүрүлүшүнүн чыныгы күнөөкөрлөрүн издеген жок окшойт, дейт Жээнбеков. Ал киши өлтүргүчтөр бизбиз деп ойлойт. Өлтүрүлгөн адамдын энеси уулунун курал менен келип, бейгүнөө адамдарга ок атканын эске алышы керек. Мамаева мени сотко берүүгө укуктуу. Менимче, муну Сооронбай Жээнбеков жана анын тегерегиндегилер жүргүзүп жатат. Бийлик Кой Таш окуясы боюнча сот ишин жоготуп жатат. Коом чындыгында ким күнөөлүү деп эсептейт. Сияга аны Сооронбай Жээнбеков жана анын бир туугандары түртүп жатышат. 8 февралда УКМКнын Альфа Атайын отрядынын командиринин орун басары Үсөн Ниязбековдун апасы Өкмөт Мамаева журналисттерге Равшан Жээнбековду коомдук мазактоо үчүн сотко берүүнү көздөп жаткандыгын түшүндүрүп берди. Анын үстүнө ал башкы прокуратурага кайрылган. Сот процесстеринин биринде Жээнбеков Ниязбековду киши өлтүргүч деп атаган. Сулайман Муратов сатып алган үйүнө байланыштуу көп жылдан бери акыйкат издеп кайрылбаган жери калган эмес. Бул тууралуу ал Назар Ньюс маалымат агенттигине билдирди. Садыр Нуркожоевич, мен көп жыл мурда Чүй облусунун Жайыл районунан үй сатып алгам. Бирок ал үй талаш болуп чыгып, соттор менен ушул убакытка чейин алышып келем. Кайрылбаган жерим калган жок. Башкы прокурор Курманкул Зулушевке бир канча жолу кайрылдым, бирок ал кабыл албай койду. Мени жабыркаткан Жайыл райондук соту Чолпон Асанова, Чүй облустук соту Дамир Оңолбеков, жогорку соттун мурдагы төрайымы Феруза Жамашева менин ишимди башламан кылып, өздөрү менин үйүмдү тартып алышты. Бул жерде алар мамлекеттик каттоо кызматын жана башка тиешелүү кызматтардын баарын акчага сатып алышкан. Мен коррупцияга баткан сотторду жоопко тартылышын талап кылам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизден ушул маселени көзөмөлдөп акыйкат чечип беришиңизди өтүнөм, дейт Муратов. Акыркы кезде сизге байланыштуу көп маселе пайда болду. Мунун себеби эмнеде? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Менин оюмча, булардын баары Алланын сыноосу. Тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин сот тармактардын колдонуучулары маалыматты тастыктабай туруп таратып жатат. Биздин КМДБ 4 жылга муфтийди дайындайт. Азыркы убакта менин кызмат мөөнөтүмдүн бүтөрүнө 2 ай калганына карабастан каралоо болуп жатат. Буга кимдер кызыктар болушу мүмкүн? Алымдар кеңешинин мүчөлөрү, мурдагы муфтийлер жана айрым мамлекеттик кызматкерлер. Алар ар кандай ушак, жалган жала жабуу менен убара. Алар динди өнүктүрүү боюнча эмес, башканы каралоо менен алектенүүдө. Биздин редакцияда активист Келдибек Аскаралиев, дин боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Эргешев менен алымдар кеңешинин төрагасы сиздин ордуңузга Султан Гафуровду коюуну көздөгөнү айтылды эле. Буга карата жооңуз? Ооба, бул боюнча менде да маалымат болгон. Керек болсо алар аракетке өткөн. Мага телефон чалып, ордума Султан Гафуровду коебуз деген. Ким чалды эле? Менин кеңешчим чалып, Султан Гафуров менен мурдагы муфтий Рахматулла Эгембердиевдин сөзүн айтты. Алар президенттин кеңешчиси менен ошентип чечишкенин айтыптыр. Сиз өзүңүз президент менен жолуктуңузбу? Ооба, аны менен жолуктум. Президент дин иштерине аралашпай турганын жана муфтий бардык мыйзам чегинде каралышы керектигин билдирди. Андан кийин президенттин кеңешчиси Арзбек Бурканов менен жолугуштум. Ал да анын атын пайдаланып ушак таратканын айтты. Ал эч кандай дин иштерине аралашпай турганын билдирди. Сиз дагы өз талапкерлигиңизди коесузбу? Ооба, буюрса дагы коем. Булак Аки пресс. Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер.